Аруке Бел айылындагы жаштар борборунун негиздөөчүлөрүнүн бири. Ноокат районундагы Бел айыл өкмөтүндөгү жаштар борбору шыктан деп аталып тил үйрөнүүгө, өнөр үйрөнүүгө шыктанган жаштардын башын бириктирген. Борбор башчысы Аруке да бул жерге оңой эле келип калган эмес. Орто мектепти аяктаган соң ата-энесинин каалоосу менен дарыгердин окуусуна тапшырган. Бирок ал кесипке кызыкпагандыгы анын Орусия жергесинде мигранттардын катарын толуктаганга түрткү болду. Мен миграцияга 2012-11 жылдары болгонмун. 11 жылы ошол барган себебим мен окууну бүткөндө ата-энем мени мажбурлап ошол эмеге окутканда, мен академиягачы. Негизи мен ага такыр кызыкпайт болчумун. Бул азыркы көйгөйлөрдүн бири го дейм. Көбүнчө ата-энелер балдарына мындай жакшы нерсе кылам деп өздөрүнүн ойлоруну, бирок баланын ар жагындагы шыгын карабайт экен да. Окууну мен жакшы аяктап бүтүп, негизи дизайнер болгум келет эле, анан мед академияга тапшырып калып, окууну таштап, анан ошонун артынан мен Россияга кетип калган болчумун. Ата-энем ооба тоскоол болгон, каршы болуп чыгышкан. Мен ошол окуум аркылуу таштап салып, өзүм башка окууга акча топтоймун деп ошол ниетте баргам да. Орусия жергесинде баардык эмгек мигранттары үчүн жумуш табуу оңой эмес. Өзгөчө жергиликтүү элдин тилин билбеген мигранттар көбүрөөк зордук, зомбулукка, кордукка кабылышат. Бирок Аруке жаштайынан шаарда өсүп, орус тилин мыкты билген үчүн ал көп кыйынчылыктарды көрбөдү. Мен орус тили билип дагы ошондой кыйналган, билбеген дагы адамдар өтө көп болчу. Мисалы, мен иштеген жерде, мен ресторанный бизнесте иштегем. Бир кыргыз кыз Тажикстан менен чек ара жактан келген экен да. Анан орусча сүйлөгөн да билбейт болчу. Анан мындай кафе деген нерсени да көргөн эмес экен да. Мен чыгып ошол залды көрүп чыксам болобу деп айтканына аябай таң калгам. Анан акчаны задержка боюнча аларды билбейт экем да. Биз өзүбүз орусча сүйлөгөн билген үчүн мындай такылдап сүйлөшүп начальство менен жакшы эле эме кылат элек. Бирок бир жолу мен ошол кышында аябай суук болот экен, бизде билинбейт го, мындай шапка жок деле жүрө берет элек. Анан Кыргызстанды элестетип эле ошентип жүргөн экен. Кулагым аябай ооруп, көп акча ошол жакка кетип, мындай врачка жөн эле кирип чыгыш үчүн ал кезде 1,5 миң рубльбы, 2 миң рубльбы чоң акча болчу да. Ошентип анан көп акчаларым ошол жакка кетип, начальствома келип түшүндүрсөм, алар түшүнбөй, мен зарплатамды кесип, еще ал күндөргө штраф кылып алып койгон да. Биз ошол иштеп жүргөндө көбүнчө кара жумуштарды кыргыздар аткарат эле. Кайсыл торговый центрга кирбесең, кайсыл ресторанга кирбесең, ар дайым посудада пол жууган эжелер кыргыздар болчу да. Мен досторум менен жүргөндө орус, украинец досторум бар болчу. Бир аз мындай намыстанат элем да, эмнеге эле ар жерде кыргыздар жууп жүрүшөт, эмнеге жакшы иштерде иштешпейт деп. Ошого бир салым кошкум келгенде жок дегенде бул жакта кыздар бир лак койгонду үйрөнсө дагы же орусча жакшыраак сүйлөсө, официант болсо дагы мындай жакшыраак акча табып, оңоюраак болот эле депчи. Аябай өзгөрдүм деп айта алам. Көп өзгөрүүлөр болду. Ошо кыйынчылыктарды көрүп, ошолор кайталанбаса экен, менден кийинки келген кыздар да ушинтип кыйналбаса экен деп ушундай ойлор болгон. Бул жаштар борбору жергиликтүү жаштардын эмгек мигранты болуп кетүүсүнө бөгөт коюу, эгер миграцияга кетсе да тил үйрөнүп, чет элде кыйналбоосу үчүн уюшулган. Жаштарды кесипти өз жөндөмдөрүнө жараша туура тандоого үйрөтүү максаты да алдыга коюлган. Борбордун демөөрчүлөрү да учурда чет элде окуп, иштеп жүргөн айыл тургундары. Менин апам дагы миграцияга барган болчу. Ал кезде ошол жактан ооруп, апам суук
артынан рак болуп ооруп калган. Анан келгенден кийин каза болуп калды. Ошол кезде аябай мен депрессия болуп, өтө кыйын күндөр болуп, анан туугандарым Швейцарияда жашайт эле. Ошолор чакырып калып, алардын жашаганын көрүп, алар болсо мындай окуунун артынан барышканда, доктор наук, мен акам, анан жеңем болсо азыр аспирантурада окуп жүрөт, психология тармагында иштеп жаштар менен. Ошол разницаны көрдүм, эки жактан. Мындай окубаганда адам кандай кыйынчылыктарды өтөт, билим алган адам кандай жашайт деп. Ошол кезде жаштар менен бул жакта иштешип баштаган экен. Европада жашап жүргөндө аларды көрүп, угуп, бияка келип дагы ошол жаштарга бир салым кошуп, алар менен сүйлөшүп, кандай жолдору бар, окуганы каяктарга тапшырса болот, кандай кесиптер тандаш керек, ошондой иштер менен жүрөбүз да. Меня зовут Мирим, я учусь на 4 классе, меня 9 лет. Борбор өз ишин окуучулар менен иштешүүдөн баштаган. Алгач аларга тил үйрөтүп, чет тилдеринде эркин сүйлөөсүнө жол ачты. Борбор ачылган 2 жылдан бери бул жерге келип, тил үйрөнүүгө кызыккандардын аягы үзүлбөйт. Өзгөчө кенже класстын окуучулары көп келип, кыска убакыт аралыгында орус жана англис тилдерин үйрөнүп алышат. Азыр кадимкидей англис тилинде эркин сүйлөп да калышты. Мен англис тилине башынан бери эле кызыкчумун. Мен англис тилге кызыгуумдун себеби, мен Америкага барып Кембридж университетинде окугум келет. Анан ошол өзүм кызыгуу менен окуганмын. Англиски оңой эле сабак, окуган адамга эң оңой болот. Эгерде эшикте көчөдө жүрө берсең, англиски кыйын десең, бул сен үчүн кыйын боло берет. Эгерде окуй, мен ушуну билишим керек десең, оңой болот сен үчүн. Өзүм жөнүндө айтып берейин. Hello, I am Alpina. My surname is Sulaimanova. I have a big family. I have 4 brothers, mothers and fathers. And I love English. Негизи биз башында тил курстарын ачкан болчук. Анан балдардын мындай өзүнү табууга бир жол көрсөтөлү деген ниетте болчу да. Өздөрүнүн хоббилерини, өзүнүн кызыкчылыктарын арттыруу. Бизде мисалы музыкага же мындай эмелерге, танцларга кызыккан балдарды ата-энелер анча колдобойт да. Бизде бардыгы эле юрист же экономист болсо, кыздар болсо мугалим же врач болсо, башка кызыкчылыктарын такыр колдобойт да. Шаарда эми 5-6 жылдан бери ата-энелер колдоп кружокторго жиберип калышты, бирок айылда андай жок да, тилекке каршы. Ошолорго биз баарлашып, сүйлөшүп, эмне кызыкчылыктарыны мындай бар экенин өзүнөн байкап, ошолор менен сүйлөшүп иштерди алып барганбыз. Анан негизи башында биз только фокусту окууга тапшыруу боюнча кылганбыз да, высший учебный вуздарга. Борборду алдыга тартуучулардын дагы бири Дүрдана. Ал да эмгек мигранты болуп Орусияда иштеп келген. Бирок балдарын таштап кеткен үчүн алардан сана аркап, узак убакыт иштеп жүрө алган эмес. Миграцияда жүргөн аялдардын көйгөйүн мыкты билгендиктен, өзүнүн да башка кыз келендердин да чет элге кетүүсүнө бөгөт коюу максатында борбордун ишин алдыга жылдырууда. Эң негизгиси эле аял ал жака барганда балдарын таштап бара экен дагы мен үчүн эң жаман жери ошол кызымды аябай сагындым.
Себеби кызым кантип атат, ал жакта иштегениң менен көңүлүң, жүрөгүң баары бул жакта болот экен да. Анан энеге өтө эле оор болот экен. Негизи ошол бирге болгону баары бир жакшы экен да. Анан энелерге эң эмеси ал жактын аба ырайы жакпай калат экен. Кээ бир энелерге баары бир мындай барсаң эле жакшы жумушту же өзүңдүн дипломуң боюнча иштеп кете албайсың да, ал жакка барсаң көбүнчө эле ошол кара жумуш же болбосо убурка иштерине барып калышат. Анан ошол негизгиси ошол ден соолугуна, анан аба ырайына, анан бул жактагы балдарын, үй бүлөсүн сагынып, ошол жагы оор болот экен аял кишиге. Мен ошол миграцияга барбаш үчүн, өзүмдүн балдарымдын жанымда болуш үчүн аябай аракеттенип, ошол күндө дагы ошол миграцияга барбайын деп, балдарым менен биргеликте эле иштесем деп, ошол максатта ушул иштерди ишке ашырып жатам. Бардык жаштар эле билимге, тил үйрөнүүгө кызыга бербейт. Мындан улам Шыктан жаштар борбору тил үйрөтүү курстарынан тышкары айымдардын хоббилерин колдогон курстарды ачкан. Былтыр ишин баштаган чебер айым жана ашпоз айым деп аталган курстардын алкагында айылда жумушу жок жүргөн 250дөй кыз келин. Кыска убакыт аралыгында окуп, анын арты менен азыр алар үй бүлөлүк кирешелерине салым кошууда. Ашпоз айымдар айылдын той топур жана башка салтанаттарында тамак аш, салаттарды, таттууларды жана башка кондитердик азыктарды бышырып сатса, чебер айымдар кийимдерди тигип, айыл элинен буйрутма алып иштей баштады. Эки айдан бери ушул үй бүлөбүзгө керектүү буюмдарды тигип атабыз. Камзыр, көйнөк, шым, спортивный ошого окшогон керектүү буюмдарды тигип атабыз. Балдарыбыз да кубанып, сыймыктанып кийишип атат. Мурда мындай эмелерди тиккен эмесмин, кичине эме. Азыр эми үйрөнүп атабыз. Кыйла чөнтөгүбүзгө дагы ыңгайлуу экен. Материал алып өзүбүз тиксек, каалагандай формада, каалагандай кылып тигет экенбиз. Ошол башка бир эме базардан кымбат алганга караганда кыйла жөндөмдүү, ыңгайлуураак болот экен. Ал эми бул келиндер тигүүчү курсун аяктап, анын пайдасын көрө башташты. Алар турмушка чыгып жаткан кыздардын себин даярдашат. Төртөө биригип, бир кыздын сепке деген төшөктөрүн бир жуманын ичинде бүтүрөт. Келечекте үйрөнгөн өнөрлөрүн жерге таштабай, айыл шартына ылайыктуу чакан цех ачсак деген ниеттери бар. Эми өнөрлөрдү үйрөнүп, өзүбүзгө дагы көп пайдалуу. Себеби биз иш жерде иштебесек, бизге акча каражатынан бир жактан бизге ашыкча болбосо, балдарыбыз менен, майда балдар менен үйдө бекер отургуча деп ушинтип септерди тигебиз. Бизге пайдасы жакшы. Азырынча үйгө продукт аламын, балдарыма носки дегендей көбүнчө ошо носки тетрадтарына, өзүмө ошо керектүү нерселериме жумшайм дейм акчанычы. Шартыбыз аз-маз эме да бизгечи. Азыр эми бизде машина жок. Бирөөлөрдүн машинасын алып да тигебиз да, эмчи машина жок да бизде. Анан ошо шартыбыз жакшы болсо, менин оюм ошол да. Чоң кылып эле ошо бир эмени ачып туруп, чебер ушундай кыздардын себин тиге турган бир эме ачып алсак деген оюбуз бар да биздинчи. Заказдар жакшы, башка жактардан да келип атат. Оштон келди. Быйыл ошо 5-6 эменин кыздын себин тиктим. Байкап көрсөк, баардыгы эле окуганга кызыга бербейт экен да. Андан кийин биз эмелер менен да сүйлөшүп баштадык. Специальность алган тигүүчүлүк азыр кыздар тигип атышат. Бүт кийимдерини, курткаларды азыр тигип, аябай кызыккандар көп да. Бунун артынан да акча тапса болот, таза иштешет да. Биз Кызылкиядагы цех менен сүйлөшүп келгенбиз. Ал жактын цехин көрүшүп, аябай жактырышып, азыр ошол жакка жакында биринчи выпуск болот, 3 ай окушуп. Ошол жакка буйруса жакшы жерге жумушка киришет деген ойдобуз.
Шыктан жаштар борборунун башчылары келечекте айылды гүлгө ороо максаттарын коюшту. Бул боюнча былтыртан бери иш жүргүзүлүүдө. Гүл айым деп аталган курстун алкагында үйгө жана короого гүл өстүрүүгө кызыккан айымдардын саны өстү. Гүл айылы дегенде группабыз бар. Аялдар мурда күлүшөт да, мурда биз көйнөктөрдү алып, ушинтип жүрсөк, азыр ушак кушуп деп күлүп калышат да. Азыр болсо биз гүл өстүрүп, гүл менен эметип калдык. Күйөөлөрүбүз да гүлдөрдү карашып, ушинтип аябай гүлгө кызыккан аялдар көп болду бул жылы. Кыргызстан жаратылышы кооз гана болбой, андагы өскөн чөптөрдүн да ар бири дарылык касиетке ээ. Борбор бул мүмкүнчүлүктү кетирбей, айымдарды дары чөптөрдү жыйноого шыктандырган. Айыл ичиндеги ар түрдүү чөптөрдү адистердин кеңеши менен терип, кургатып сактаганды үйрөнүштү. Алдыда айылдын бренди менен дары чөптөрдү сатыкка чыгарсак деген келечек пландары бар. Карасам бул бүт чөптөр биздин өзүбүздүн айыл жеринде тоолордо өскөн эле чөптөр экен. Мен өзүм кызыгып эле бардык ачылган гүлдөрдү кургатканга жетиштим. Ал эми мына Василекту мен талаадан өзүм жайлоого чыккандыктан тоого ат минип кетип бартып, жолдон буудай арпанын арасынан терип чогултуп кургаткан. Булардын баарын көлөкө жерге кургатып, цветин жоготпосун деп. Өзүбүздөн чыккан натуральный продукталар менен дарыласак жакшы болот деп айылдан көп жерден көтөрүлдүк. Ар ким өзүнүн тапканын, тергенин чогулттук, анан ошондой бир неме ачып, дарыларды жасап, өзүбүздүн айылга болсо да, Кыргызстанга болсо да, Кыргызстан өзүнөн чыккан дары чөптөрдөн дары жасайлы деп жүрдүк. Борбордун алдыга койгон дагы көптөгөн пландары түзүлгөн. Алардын эң башкысы кыргыз элинин унутта калып бара жаткан килем токуу өнөрүн өркүндөтүп, аны аялдарга үйрөтүү. Аны менен катар аялдарды жеке бизнеске аралашууга үйрөтүп, алардын каржылык булагын ачуу. Алдыда мына жакын күндө эле дүйнөлүк азык түлүк программасына проект жазып, проект өтүптү. Жакынкы күндө эле ошол 40 аялды килем согуу жана жүгөрүнү консервалоо деген окутууну мына 1-2 күндө баштаганы турабыз. Айылдагы аялдарды өнүктүрүү, алардын алдыдагы бая жумуссуз отурган аялдар болот го. Негизи миграция дагы ошол жумуссуздуктан келип чыгат экен да. Атыны эч болбосо энеси баласы менен бирге болгону, баласын ошол жерде айылда бирге тарбиялаганы бул өтө жакшы көрүнүш экен да. Ошондуктан аялдардын өзүн өзү өнүктүрүүсүн үчүн биз баягы түрткү берели деп атабыз. Анан баягы мигрант аял өнүгүү түрткүгү деген долбоор дагы биз менен иштеше баштады. Биздин айыл өкмөт менен. Ошолдо дагы ушул аялдар менен биргеликте иш баштатабыз. Анан 1-2 күндө ушул аялдарды окутууну баштап атабыз. Ал окутуудан кийин аялдар өздөрү бир ишти баштап, өздөрү талпынып, аракеттенип кетишсе деген максатыбыз бар. Айыл жаштары жана айымдар үчүн бул борбордо мыкты шарттар түзүлгөн. Өнөр үйрөнүүгө кызыгып, үйрөнгөн өнөрүн улантып, турмушка ашыруу бул ар бир жарандын өз колунда.